Урматтуу депутаттар, ушул маселени бир карап койсоңуздар. Ассаламу алейкум туугандар. Үстүдө бир видеону көрүп койсоңуздар, анан сөздү уласак. Спорт деп жүрүп жанагы мирди утту, олимпиадан призер болду, атак даңкы бар. Андайларга минимум 4 жыл берет. Стипендия 4 жыл берип турат. Жоламан ооруп калды, бели ооруду. Лечиться кылабыз деп чакырып атат. Анан ошо бели ооруп временный неме кылып турганда стипендиясын алып атат. Мен да жакында уктум аны. Жаламанды өзү айткан жок. Мен ушундай кылып атат деп жалаватса кылган жок. Мен башка бөлөлөрдөн угуп калдым. Мирди уткан вообще Кыргызстанда канча 70 жылдан бери күрөш болуп атат. Эми азыр утуп атат да мирди уткан эмес да. Бул кишини таанысаңыздар керек. Жоламандын устаты болот. Жана өткөндө дагы Азиянын чемпионаты болгон баланы шакирти чыгарды. Эми устат ушинтип айтып атканы өтө өкүнүчтүү маселе деп ойлоп атам туугандар. Кандай ойлойсуздар? Спорт бул ден соолук да. Анысы аз келгенсип, спорт аз келгенсип, ден соолук болгон аз келгенсип туугандар, дүйнө жүзүнө желекти, желбиретип, Кыргызстанды таанытып аткан адамдарга биз стипендияны алып койсок, стипендияны төлөй албасак, биз анда кандай десем, колдо бар алтынды баалабагандай эле болуп калабыз да. Өткөндө бир блогер айтып атат, ал спорт керек эмес, мурунку менен эле жашап атабыз депчи. Биз ID менен жашашыбыз керек, өнүгүшүбүз керек деп. Туура баягы ии бар го, ошондо өнүктүрсөк жакшы, компьютерларды үйрөнүп жакшы. Бирок бул спорт дагы бул канча жаш балдар көрүп өсөт, дени сак болот да. Эмне үчүн эгер баягы эски боло турган болсо, эмне үчүн олимпиада анда дагы деле болуп жатат 4 жылда бир. Спорт бул эң керектүү нерсе. Мына Жоламан дүйнөнүн чемпиону болгон 2022-жылы. Азиянын канча чемпиону болгон. Стипендияны төлөй албай аткан болсок, биз өтө өкүнүчтүү маселе да булчу. Туурабы, туура эмеспи жазып койсоңуздар, башкалар бөлүшүп койсоңуздар, чоңдор көрүшсө да ушул маселени чечип беришсе. Кандай деп ойлойсуздар туугандар? Ассаламу алейкум. Каналга катталыңыздар, башкалар бөлүшүп коңуздар. Тынч болуңуздар.